Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыктары чыгарылып, учурда өлкөнүн бардык аймактарында бүтүрүүчүлөр өздөрүнүн билим көрсөткүчтөрүн тастыктаган сертификаттарды ала башташты. Ал эми Каракол шаарындагы Хусейин Карасаев атындагы Ысык көл лицейинин бүтүрүүчүсү Жоомарт Мырза Маратов ЖРТда мыкты көрсөткүчтү көргөзүү менен 222 балл топтоп, алтын сертификатка ээ болду. Белгилей кетсек, эң жогорку балды алган бүтүрүүчү Кыргызстанда өзү тандаган мыкты делген жогорку окуу жайынын студенти болууга чоң мүмкүнчүлүгү бар. Мындан сырткары өлкө боюнча 50 балага чет өлкөдө билим алууга акысыз гранттык окуулар да уюштурулган. Алтын сертификаттын ээси Жоомарт Мырза Маратовдун сүйүнүчү жана анын ийгилиги кийинки сюжетте сөз болот. Молодец, жигиттер. Мына бул сертификат чын эле жакшы бир кабар болду биздер. Жоомарт Мырза Маратовдун сүйүнүчүнө чек жок. Ал бүгүн өзүнүн алган билиминин ийгиликтерине кубанып турган чагы. Жалпы республикалык тестирлөөгө ал 1 жыл мурун даярдык көрүп, аралыктан даярдануусуна өлкөдө өзгөчө кырдаалды эле тоскоолдук жараткан эмес экен. Эртең менен агайым чалды, мага куттуктап, аябай сүйүнүп, үй бүлөбүз менен жыргадык. Абдан кубанычтуу болдук. Өзгөчө үйдөгүлөрдүн сүйүнсө абдан ишеничин актаганың абдан мындай ичиңен намыс келсең да, ушундай аябай жакшы болду. Ушу мен ушакка чейин чоңойткон апама, туугандарыма жана ушу лицейге, ушу мен ошто окутуп, ушу мугалимдериме аябай даярдашты. Ошолор болбосо ушундай даражага жетмек эмеспин. Ошолорго чоң ыраазычылык билдирем. Хусейин Карасаев атындагы Кыргыз-Түрк лицейинин бүтүрүүчүсү Жоомарт Мырзанын мындай ийгиликтерге жетиши мугалимдер үчүн чоң сыймык. Анткени алардын бүтүрүүчүсү Кытай Эл Республикасынын дүйнө жүзүнө таанымал болгон Ситио университетине тапшырган отурат. Ушу Ысык көл областынан башка азыр билбейбиз. Каракол шаарында жалгыз сен болду. Куттуктайм. Гонконгдо ийгилик каалайбыз. Гонконг деген бул Сити университети дүйнө жүзүндө 48 орунда турган университет. Жалаң англис тилинде окутуп, анан 1 жылдык контрагы $20,000. Ошону бекер окууга тапшырды. Эгер ана өтпөй калса, Кыргызстандагы любой университетте, частный болобу, мамлекеттик любой университетте бекер окусаң дагы болот. Аталган окуу жайда мындай ийгилик экинчи ирет кайталанууда. Анткени өтүп кеткен 2018-2019 окуу жылында дагы Каракол шаарындагы Кыргыз-Түрк лицейинин окуучусу жогорку балды алган. Айта кетсек, быйылкы окуу жылында аталган билим уясында 8 бүтүрүүчү алтын тамга артыкчылык күбөлүгүнө ээ болушкан. Негизи даярдоодо 3 чейрек нормальный окудук, бирок акыркы чейректе алыстан окудук Zoom менен программа аркылуу биз. Ал жерде дагы биздин окуучуларыбыз айтканын кылды, мугалимдер биздин талаптарыбызга жооп берип, жакшы иштеди. Ошон үчүн бизге көп деле проблема болгон жок, просто проблема болгону биз окуучуларыбыздан алыс калдык. Ошол эле. Хусейин Карасаев Кыргыз-Түрк лицейин быйылкы 2019-2020 окуу жылында 30 окуучу аяктаган. Жоомарт Мырзадан тышкары дагы 4 окуучу ЖРТда жакшы көрсөткүч менен 200 балдан жогору алышкан. Ошондой эле мындагы мугалимдердин айтуусунда мындай мыкты окуган окуучуларга дем берүүчү ар кандай иш-чаралар да уюштурулуптур. Анан ким кааласа биздин эшигибиз ар дайым ачык окуучуларыбызга. Мына быйыл 1-6 класс эмес, 7-ден 11ге чейин. Же болбосо начальный школа кыз эркек балдар аралаш биз кабыл алууну азыркы учурда дагы жүргүзүп атабыз. Белгилей кетсек, облус боюнча 4055 бала жалпы республикалык тестирлөөгө катышууга даярдык көрүшкөн. Ал эми Каракол шаары боюнча 603 бала 11-класста аяктап, калуучуларды кошкондо быйылкы жылы ЖРТга катышууга 712 окуучу каттоодон өтүшкөн. Азыркы тапта аймактарда ЖРТнын көрсөткүчтөрүн таратуу иштери жүрүп жатат. Айта кетсек, 2020 жылы жогорку окуу жайларга абитуриенттерди кабыл алуу бюджетке тапшыргандар үчүн негизги тесттин босого баллы жылдагыдай эле 110, предметтикке 60 деп белгиленди. Ал эми окуу жайга келишимдик негизде тапшыруучуларга негизги тесттин босого баллы 105 болуп төмөндөтүлдү. Гүлбарчын Молдоева, Алтынбек Эсаев, Нурлан Асанов, Каракол шаары.